кызыктырууларын түз ободо улантат. Алдыдагы 1 саатка чукул убакыт ичинде бүгүн коомдогу эң актуалдуу маселени талкууга алмакчыбыз. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия парламентке өзүнүн корутундусун кийинки аптада алып чыкканы турат. Бирок комиссиянын айрым мүчөлөрү модернизациялоо ишинде чоң кемчиликтерге жол берилген деген негизде бир топ чиновниктердин ысымдарын атай баштады. Алардын арасында 2013-2014 жылдары өкмөттү башкарган Жантөрө Сатыбалдиев жана мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин ысымдары бар. Мындан улам биз түз эфирде өз оозунан жооп алып, ойлорун угуу максатында ошол жылдары өкмөттү башкарган Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүн чакырып отурабыз. Саламатсызбы, Жантөрө Жолдошевич, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыз, Майрам. Биринчиден чоң рахмат. 13-14 эмес, 12-13-14 жылы мен өкмөттү башкарганмын. Азыр мен угармандарга студиянын номерин эсине салып өтөйүн. 68-06-06 телефон аркылуу байланышса болот. Мындан тышкары 0701 11 44 30 WhatsApp номерине дагы суроо жана пикирлерди жөнөтүңүздөр. Жантөрө Жолдошевич, мындан бир 10 чакты күн мурун ушул депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү Марал студиясында атайын ТЭЦ-теги иштин жагдайлары, иликтөөнүн жүрүшү боюнча маалыматтарды беришти эле. Ошондо студиябызга келген депутаттар мына Акылбек Жаманкулов мырза жана дагы бир эл өкүлү Алмаз Токторов ушул бир топ чиновниктердин ысымдарын атады эле. Алардын арасында албетте сиздин ысымыңыз дагы бар эле. Бүгүн биз бир тараптуу эмес, Марал радиосу бул бардык жагдайды объективдүү бейтарап берүүгө аракет кылат. Ошондуктан сиздин дагы оюңузга мындай мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Ошондуктан суроолорго мүмкүн болушунча ачык, так жооп берүүгө аракет кыласызго деп ойлойм. Айтыңызчы, мына Бишкек жылуулук электр борборунда багы кырсыктын кесепеттерин иликтөөгө алган депутаттык комиссия ТЭЦ-ти модернизациялоонун негизги күнөөкөрү катары сизди, анан жана мен жогоруда айтып өткөндөй энергетика министри болуп иштеп келген азыркы эл өкүлү Осмонбек Артыкбаевдин ысымын атады. Бирок сиз ошол эле учурда депутаттык комиссиянын ишинде бир саясий кызыкчылыктар болуп жаткандыгын айтып атасыз. Анда ал кызыкчылыктар кимге керек болууда? Биринчиден, Майрам, чоң рахмат. Мени өз оозуман ушундай жооп алууга менин жашыра турган эчтекем жок. Бардыгын мен кагаздардын негизинде чындыкты айтууга мен дайым даярмын. Мен саясий кырдаал бар дегенде өткөндөгү депутаттык комиссиянын отуруна чакырганда мен барып ынандырганга аракет кылдым. Болгон документтердин баарын көрсөттүм. Көпчүлүгү ынангандай болгон. Анан эми ынанбай калгандан кийин мен аны мында саясий нук бар окшойт деген мен жеке пикирим. Может, адашып да калышым мүмкүн, бирок жана корутундунун жыйынтыгын сиз дагы мен дагы көрө элекмин, бирок кээ бирки ошол комиссиянын мүчөлөрү менин атымды министр Артыкбаевдин атын атаганына байланыштуу мен ушу сиздин маңдайыңызда отурсам керек. Ошондуктан эми аны көрбөгөндөн кийин айтыш кыйын. Кудай буйруса аны да көрөбүз. Менин эсимде ТЭЦ-те эң алгач ошол кырсык болгон күнү сиз башка темада ошол эле биздин студиябызда маек бердиңиз эле да. Ошондо эч бир комиссия түзүлө элек болчу, бирок сизден сураганымда айттыңыз эле, бүгүнтөн калбай мамлекеттик комиссия түзүлүш керек эле депчи. Андан бир аз убакыт өткөндөн кийин мекемелер аралык же өкмөттүк комиссия түзүлдү. Ага уда эле депутаттык комиссия түзүлдү да. Анан кандай ойлойсуз? Мамлекеттик комиссиянын түзүлбөй калышына эмне жагдай түрткү болду деп бүгүн анализ жасап атасыз. Мамлекеттик комиссия түзүлсө, анда бардык жагдай ачык айтылат беле же алдыганча ошол эки түзүлгөн комиссияда мында объективдүү баа берет беле? Майрам, жакшы эсиңме салып койдуң. Мен дагы өзүмдү айтайын дедим эле. Ушу жерде отуруп мен авария болгондон бир 2 күндөн кийин интервью берсем керек эле. Ошондо айткам, бүгүндөн калбай кечээ түзүш керек деген. Мамлекеттик комиссия, кесипкөй мамлекеттик комиссия бүгүн кызматта иштебеген
адистерди чакырыш керек. Тест бул эң татаал Кыргызстанда 10 ишкана болсо ошонун бири. Стратегиялык маанилүү Стратегиялык маанилүү борбордук каланы электр энергия менен, жылуулук менен, чүй боорун электр энергия менен камсыз турган бирден бир ишкана. Ошон үчүн депутаттык комиссиянын ичинде адиске специалист барбы? Бүгүн дагы жок. Мекеме аралык, ведомстволук аралык комиссиянын түзүүсүндө ал жерде кызыкчылыктар болуп калышы мүмкүн деп мен ошондон коопсузданганмын. Коомчулук ушуга түз багыт жетпей калат да. Анан жанакындай межведомственный комиссиянын жыйынтыктарын самалыктап өкмөт башчысы бир 2 айдан кийин чыгарды. Депутаттык комиссия мына уже 4 ай иштеп атат. Качан бүтөт бул? Бул маселеде компетенттүү, кесипкөй адистерден түзүлгөн мамлекеттик комиссия иштеш керек. Бул мамлекет үчүн керек, коом үчүн керек. Анан менин бакы бул темадан биздин радио слушательдердин бардыгы эле адис эмес, экономикадан, юриспруденциядан, техникалык жактан адис болбогондуктан мен жалпак тилге салып айтып берөйүнчү. Мына сиздин да үй бүлөңүз бар, менин да үй бүлөм бар. Үй бүлө бир үй салайын деп чечти. Ал үй бүлө салганга өзүнүн акчасы жок. Ал же банктан карыз алат, же бир тааныштарынан карыз алат. Өзүнүн акчасы жетпегендиктен. Акчаны алгандан кийин анан ошо мисалга бирөөгө поручение берем да мен балдарымдын бирөөсүнө. Балам тап деп. Анан ошону тапкандан кийин келип кайра эле мага келет да. Ата, мен ушундай таптым. Эмне кылайлы? Алайлыбы, албайлыбы? Шарттары мындай экен. Оор шарт экен. Үстөгү менен бересиң деп атат. Же болбосо мындай деп атат. Анан отуруп алып биз кайра кеңешебиз да. Ушул үй керекпи бизге, же кереги жокпу? Ушундай шартты алышыбыз керек. Анан муктаждыгыбыз болсо, үйүбүз жашай турган үйүбүз жок боло турган болсо, биз ошо шартка макул болуп алышка мажбурбуз. Анан мен кайталап айтайын. Ошол кредитти алаардан мурун бул бир күндө бүтө турган, же 5 айда бүтө турган иш эмес. Бул 1 жыл, 2 жылдап даярдык жүрүп, анан кийин келип эметилет. Ошо кредиттик келишимди түзүүнүн алдында канчалаган иштер болгонун мен бардык маалымат каражаттарына жеткиргенге аракет кылдым. Сиздин радионуңуздан дагы үмүттөнөм. Айтыңызчы, мисалы бул жерде дагы бир топ жагдайлар боюнча мындай талкуу болуп атат да. Сиз ушул TBI компаниясынын жетекчилигин насыя боюнча келишим түзүлгөнгө чейин таанышып билчү элеңиз, же кийин тааныштыңызбы дегеним? Көпчүлүк депутаттар анан эл өкүлдөрү алар менен таанышуу үчүн Кытайга бир нече күн жүрүп келгендиги боюнча дагы комиссиянын айрым мүчөлөрү билдирип чыкты да. Алардын курамында сиз дагы бардыңыз беле Кытайга? Биринчиден мен TBI компаниясынын кредитный соглашение кол коердон бир 2 күн же 3 күн мурун Кытай Эл Республикасынын председатель Синин орун басары Үрүмчүдө тааныштырды. Сиз Үрүмчүгө барып келдиңиз? Үрүмчүгө мен выставкага барганмын. Ежегодный восточный выставка болот. Ошол жерге мен көп чоң делегацияны баштап баргам. Ошол жерде бизди кабыл алганда жанында отуруптур. Мына ушу жигит, ушу баштаган ишкана сиздердин жана реконструкция жасайт деп тааныштырды официалдуу. Андан кийин келишим Бишкекте кол коюлаардын алдында мен кабыл алдым. Ал ТВНы мына адистер изилдеп чыгып, эсиңиздегилерге салып кетейин, урматтуу радио угуучулар, телекөрүүчүлөр, 12-13 жыл кыш өтө оор болгон. Оор болгондо ошондо Совет оборонада каралган маселе. Биз өкмөттүн жыйынында да караганбыз. Анан айтканбыз, тезирээк тестти реконструкция кылбасак, газга байланыштуу биз өтө кыйналып калып атабыз. Ошон үчүн жергиликтүү кара кеченин көмүрүнө ылайыкташтырып тестти реконструкция кылабыз деп чечим кабыл алганбыз. Ал жерде эч кандай ТВ деген компания жок. Адистерге тапшырма берилген. Бул декабрь болсо керек, же январь болсо керек. Мен 12-13 жылдын башында. Себеби кагаздар, мага түшкөн кагаздардын негизинде мен айта алам. Мына менин колумда азыр Артыкбаевдин мага жазган каты бар. В исполнение
решение Совета обороны и сиздин порученияңызда биз изилдеп чыгып 4 компанияны менен изилдеп чыктык. Ал 4 компаниянын сунуштары бар. Ошол компаниянын сунуштарын анализдеш үчүн мекеме аралык комиссия түзүп бериңиз деген сунушу менен мен комиссияны түзүп бердим. Ал комиссия иштеди, комиссиянын ишти корутундусун ошол убакта иштеп аткан, бүгүн да иштеп аткан энергия деген эски научно-исследовательский институт бар. Энергия деген, энергетика тармагын. Алар корутунду чыгарып берет. Ушул сунуштардын ичинен эң жакшысы ТВН экен. Андан кийин анан электрический станция сүйлөшүү жүргүзөт. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде жана баа пайда болуп, анан сентябрдын башында так айтканда 11-inde келишимге кол коюлат. Келишимге кол коёр, кредит келишимге кол коюлат. Кредиттик келишимге кол коердон мурун биз мыйзам боюнча жогорку кеңеште макулдук алабыз. Алар макул болбосо, өкмөт андай чоң акчаны карыз кылып алганга эч кандай укугу жок. Азыр ушул жогорку кеңештин макулдугу боюнча сураардын алдында айтыңызчы, жеке өзүңүз бул TBI эмне болгон компания болду экен, ушул туурабы демде жеке иликтөө кылып көрө алдыңызбы же мүмкүнчүлүк жок беле ал учурда? Өкмөт башчысынын андай убактысы жок, бир жакка барып көрүп келген. Бирок абдан чоң суммага кол койгон атасызда. Мен адистерге ишенем. Ар бир тармактын министри ошол жерде өзүнүн тармагынын адиси. Ал министр өзүнүн тармагында иштеп аткан электрический станция, тесттин башчысына ишенет. Алар ошондой корутунду чыгарып бергенде кийин. Депутаттар эмне үчүн бул барып таанышты? Ал жерде депутаттардын бир бөлүгү ошо ТВ деген компанияны колдошту. Бир бөлүгү СМЕК деген компанияны колдошту. Анан ошондо булар талаш тартыш болуп кеткенде анан кийин депутаттар анан барып көрөлүчү кимиси кыйын экенде анан ошондо барды. Бул мен кечээки депутаттык комиссияда билдим алардын барып келгенин. Ал жака барып таанышып келгендерин кечээки мен депутаттык комиссияда ошол жерден уктум. Ага чейин билген эмессиз. Ал убакта мен средства массовой информациядан уккам, бирок чынбы, жалганбы экенин аны билген эмесмин. Мына кечээ комиссияда 12-мартта болду, же апрелде болду. Ошондо ошол жерде мен менен кошо ошо депутаттык комиссиянын башчысы болуп барган мурунку коалиция большинствонун жетекчисин сурашты. Ошондо мен ошондо уктум, ошол жерден көрдүм, билдим. Негизи азыр макул, менде көп суроолор бар, бирок байланыштагы угармандар да бизден шаштыбызды алууда. Кезек берип туралык. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угата, сурооңузду кыска айтыңыз эми. Салам алейкум. Мен мындай демекчимин, ушул кылган нерседе мен таң каламда ушу маалымат көрсөтүп атат. Бул ТОнун вакансия бүтпөй, бунун аягына дейин разработкасы бүтпөй, бул өтө чоң каталык менен курулган нерседе баа берилип атат да. Анан эми ушунча 386 миллион алып алып, анан уят эмеспи, канча деген чиновниктер ошого жоопко тартып. Мен каалай элем ошо жоопко тартылсын. Антпесе биз эмне, булар жей береткен карапайым эл биз үчүн силер үчүн төлөгүбүз кереги жок да. Анда тура түшүнүш керек да. Мына Тажикстан карасын. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү, жооп берсеңиз. Урматтуу угарман, ТО жок дегенге мен караманча каршымын. ТО деген 96-жылдан баштап мен өкмөт мүчөсү болуп көп жылдарда иштегенмин. Ошондо 96, 97, 98-жылдарда ушул маселе көтөрүлгөн. Ошондо тесттин реконструкциясы болуш үчүн деген ТОну тапшырма берип жасалган. Анын биринчи этабы 2001-жылы 4 агрегатты алмаштырганбыз. Анан кимдер кемчилик кетирсе, алар жооп бериш керек. ТО модернизация менен тесттин авариясын эки бөлүп караш керек да. Биринчиден модернизация болгон эмеде авария болгон жок. Авария эски тестте болду. Ошон үчүн экөөнү эки жакка карап туруп анан караш керек да. Багы Бишкек ТЭЦин модернизациялоо иши, мына сиз өзүңүз да белгилеп атасыз, 96-98-жылдары эле пландаштырылган экен, туурабы? Бирок 2001-жылдары гана Орусиялык Насыяга анын 4 агрегаты жасалган. Туура. Андан кийин эле сиз премьерлик кылган жылдарга туура келип тездетилиши ошол эле мындай кычыраган кыштын жүйөсүнүн негизинде ишке аштыбы же дагы башка биз билбеген себептер болдубу?
Эң негизгиси бу электр энергиянын жетишпестиги болду. Биздин тесттин өзүнүн мощносту кубаттуулугу 630 миң мегаватт болчу. Бирок биз максималдуу иштеткенде баягы эскилиги жеткендиктен 300 мегаваттка түшүп калганбыз. Ошо жетпеген электр энергияны толукташ үчүн бул реконструкция сөз түрдө болуш керек эле. Сатып алды кылабы, андан кийин менден кийинки министрлер кылабы, премьерлер кылабы, муну сөз кылыш керек. Себеби бизге электр энергия жетпей калган фактыларды баарыңар эсиңиздерде бар. 2006, 2007, 2008 жылы ошол убактагы мамлекет башчысынын айткан сөзүн эске салсам, мен анда туура болбой калабы деп турам да. Ошондо айтканда, көмүрүңөрдү даярдагыла, андан башка да сөздөрдү айтканда. Аны унутуп калсак, анда биз тезек даярдагыла деген тезек даярдагыла деп айткан эсиңерден чыгып калса, анда биздин анда мен накта жанакы өзүм айткан сөзүмө мен дагы кайталап айтам. Адамдардын эске тутуу акылы кыска болсо, анда кагаздар, архивдер муну баарын сактайт. Ошон үчүн биз бул реконструкциянын эч кандай башка негизи жок болчу. Эсиңизде болсо керек, 12-жылы коңшу мамлекет бизге газ бербей койгондо дагы проблема болгон. Ошон үчүн биз тез арада кара кеченин көмүрүн өтөлү, өзүбүздүн колубузда бар отунду пайдаланайлы деген максат менен жасалган. Бүгүнкү биздин студиябызда мейманы мурунку премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоонун негизинде кетирилген кемчиликтер эмнеде болгондугун өз оозунан билип жатабыз. Эгерде сурооңуз болсо, кыска тоготер жерин берүүгө аракет кылыңыз. Байланышта угарман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен суроо эдем Жантөрө Сатыбалдиевке. Айтыңыз. Жабашардын бери Аваз Сулайдын Абдыбаевич менен иштеген экенсиз да. Ушул кишинин сүйлөшкөнсүз, билесиз. Сиз Бишкек тестине байланыштуу сурооңуз. Бишкек тестине боюнча да Аваз камалда отурат го. Ошо боюнча анан кийин сиз мындай сүйлөшүп иштеген белеңиз. Мен бул киши менен азыр соттошуп берем да, баягы эмгек ордун талкуулаган эмгек ордунга буйрук чыгарып койду. Бул экономиканы билбеген киши экен да. Ушуга кандай жооп бересиз? Рахмат. Мен Авазов менен көп жылдар чогуу иштегенмин. Салайдин Авазов. Салайдин Авазов бул компетенттүү жетекчи, негизинен энергетик специалист. Эми ал азыр убактылуу кармалып атканы, эми ал следствие сурак берип атса керек. Мен ойлойм, ак ыйлет, бирок сынбай. Айтыңызчы, Кытайдан алынган жанагы 386 миллион доллар карыз боюнча да, насыя боюнча кандай шарттар менен алынды эле? Ошол кезде жогорку кеңештин депутаттарынын канчасы катышып, мына бүгүн биз мен жалаң документтердин негизинде айта турган аргументтерим бар деп атасыз да? Добуш бергенде кандай болду эле? Маанай кандай болду эле? Биринчиден, Майрам, бул тактык үчүн, мен актануу үчүн эмес, тактык үчүн айтып коелучу. Өкмөт келишимге кол коердон мурун биз 3 комитеттен макулдук алганбыз. Ооба, тармактык комитеттер. Тармактык комитеттердин 1, эл аралык комитет 2 и бюджеттик комиссия. Бюджеттик комиссияны ошол убактагы оппозициянын башчылары башкарчу. Ал биздин мыйзамда атай жасалган. Бийлик өкүлдөрү ар кандай шартка кетип калышы мүмкүн. Оппозиция тизгиндеп турат, карызды көп албасын. Ошону негиздегенде бардыгы үчөө тең макулдугун берген. Ошонун негизинде келишим коюлуп, келишимден кийин келишимде ал ТВ деген компания жок. Биз Экзембанктан мамлекет карыз алдык. Аны аткаруу ишке кириш үчүн сөз түрдө ратификация өтүш керек болчу. Ратификация жогорку кеңеш жактырбаса, анда бул кредит ишке ашпайт болчу. Ошондо мына мен колуңа сизге да көрсөтүп атам, өзүм да алып келип отурам. 3 окууда тең 97 депутат катышкан, 90-ы колдогон, 7-өсү каршы болгон. Азыр бүгүн элдин баарынын башын ортуп кыйкырып аткан Нышанов депутат за болгон, элдин баарында туура эмес информация өтүп аткан Рыспаев за болгон. Андай ошондой туура эмес. Ал кезде деле тармактык комитетти жетектечү дал киши, Рыспаев ошо тармактык комитетти жетектеген. Нышановдун фракциясы Атамекен толук колдогон. Бир гана Абдрахман Өмүрбек мырза против берген. Анда кандай болот? Бу 5 жылда биз унутуп калдыкпы бардык нерсени? Андай болбойт. Ошон үчүн мен жанакы корутунда да саясат барбы деген
ойго келип атам да. Может bir кайсы бир депутаттарды, кайсы бир эксперттерди тарынткандырмын иш убагында, мамлекеттин иш убагында бардыгын эле макулдай албайсың да. Жок деп койгон убактар болот. Менден кийинки жетекчилер да болот. Анын бардыгын аткарыш мүмкүн эмес. Сондуктан Кандай ойлойсуң, мисалы ушул жылуулук электр борборундагы курулуш, авария иштери менен бирге эле азыр кредиттик келишимдер дагы каралып атпайбы? Бул өз-өзүнчө каралышы керек беле? Бул курулуш менен мындай да жана башында айтып кеттим го, акча каражат табылат биринчи. Акча каражат эффективдүү болду. Жогорку кеңеш жактырылгандан кийин, мыйзам менен жактырылгандан кийин, анан жана ТОсу мурун эле болгон. Анан проектный иш башталат. Проектный ишти мына эсиңиздерге сала кетейин, 14-чү жылы июнь айынан баштап проектный жумуштар болуп, изыскание болуп, бардыгы бүтүп, 15-чи жылы ноябрда барып биринчи бетонду куюлуп атат. А мен ал убакта иштеген эмесмин да. Ошон үчүн мына келишим алып келүү 1, проектирование 2, курулуш 3, аны бүтүрүш 4. Ошону менен бул өтө чоң процесс. Анын бардыгын бир кишиге байлап коюу туура эмес. Эми кокусунан мен 17-жылы 31 августта Ден независимостьтун алдында кабыл алынганга дейин мен иштесем, анда мен айтмакмын, мен ушуларга дейин баарына жооп берем. Мен келишим боюнча менин алдымда материалдардын баары бар. Биздин өкмөт, ошондо иштеген өкмөт бардыгын туура кылган. Келишимге кол коюш үчүн бардык процесс жогорку кеңештин макулдугун алабыз. Ведомстволор аралык кеңешменин жыйынтыгы бар. Министерство юстициянын корутундусу бар, туура алынып атат. Минфиндин, Минэкономика, инвестицияга жооп берет. Анын корутундусу бар. Тышкы иштер министринин корутундусу бар. Бардыгы туура дегенден кийин гана келишимге кол коюлган. Анан жогорку кеңештен жактырылгандан кийин гана бул 14-жылы январь айында күчүнө кирген. А курулушка болгон келишим мен кеткенден кийин 1 ай же 2 айдан кийин кол коюлуп, андан кийин күчүнө кирип атпайбы. Анан бул бардыгын эле сатып алды деп тууралаган туура болбойт. Бунун мен бирден бир эмесин көрө алам, мунун кемчилдигин. Өкмөттүн тез алмашуусу, ошо электр станциянын жетекчилер, министр энергетикадан тез алмашуусунан келип чыккан бир эмелер болот да. Бир жетекчи, мен билбейм, тиги деп шылтап койгон фактылар бардыр. Аны эми жогорку кеңештин комиссиясы бул следственный орган эмес, саясий орган. Ошо жыйынтыгын чыгарат, анан булар прокуратурага жана СМБга берет. Ансыз деле СМБ менен прокуратура иш козгогон. Ошонун негизинде изилдеп чыгат. Анан күнөөлүү эмести сот гана чечет Кыргызстанда. Ага дээри бирөөнү күнөөлөгөн бул мусулманчылыкта дагы мыйзам алында да туура келбейт. Депутаттар бул саясий гана баа беребиз деп атышат да эми. Уланталык азыр кийинки угарманды уксак, саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз, өзүңүз тааныштырып, анан сурооңузга өтөлү, Осмонов, мен бир эле суроо бар эле, жанагы Артыкбаев мырза айткан подкулуш депчи. Ана мен сурайын дедим, бул подкулуш болгондо нулевой циклдан башталат да, бир талаа курулуш керек да. Бул мен как тестин понятиясы бар киши өтөр айтып атам да. Анан бул реконструкция болгондон кийин бүт готовый жерге отуруп калды. А жерде здание, сооружение, администрация, жана башка коммуникация, ару, связь, диспетчерский баары готовый жерге отурду, эчтеке урган жок башка. А подкулуштун баасы башка да, бул реконструкция. Рахмат сурооңузга. Элге туура түшүндүрүш керек да. Адис катары сиз туура суроо берип атасыз. 1 киловатт электроэнергия под ключ деп ошо 1 киловатт электроэнергиянын баасы чыккан $1287 деп. Ошону мына 300 мегаваттты көйсөңүз жана баа чыгат. Ошонун негизинде под ключ деп айтылып атат. Анын ичинде бардыгы бар.
Кийинки бизге дагы бир топ суроолор бар. Угарман кайрылган экен да, 386 миллион доллар кайдан келип чыкты? Ошону кызыгып өзүңүз эсептегенге мындай тапшырма бердиңиз беле дейт да. Бул жагдай чын менен эле коомчулукту кызыктырып атат. Анткени башка коңшу өлкөлөрдөгү ТЭЦтин толук модернизациялоо иши мындан бир жарым эле суммасына бүттү деген ойлор айтылбадыбы? Эми ал ошол эле коңшу мамлекетте Душанбени айтып жүрөт. Душанбенин 1 киловатт электр энергия $1700 бүткөн. Алматада курулуп атат $2000 курулуп атат. Биздики 1200 так айтайынчы, бул кийин дагы $1287. Бул баа орто мировой баанын ортосу. $1000 $2000 дейін курулуп атат бардык жерде. Ошонун негизинде чыккан. Мен тапшырманы бергем. Мен 8 июль 13 жылы межведомственный комиссия түзүп, ушунун бааны негиздегиле деп тапшырма берип, алар өздөрү иштеп чыгып, министрликтердин бардыгы, Минэкономика, Минфин, Минюс, экономиканы айттым, бардыгы катышып, алар өздөрү чыгарган жыйынтыгын жана энергия деген заключение берет. Шу биз кылганыбыз туурабы, туура эмеспи деп. Анан алар туура деп жыйынтык чыгарып берип атат. Мен тапшырма бергем, ошонун негизинде анан кредит соглашениени алганбыз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Саламатсызбы. Мен Бишкектен чалып атам, Нурмамат атым. Айтыңыз сурооңузду. Жантары Саталдыч аксакал эле киши, анан бир немеге суроо бергендерде жакшы эле жооп берет, жакшы эле акталып атат, мындайча айтканда. Эми 2006 жылы, 2007 жылы ошол убактагы ажыбыз Колчап шайлап алган ажыбыз тезек тергиле деген болсо 2006-дан бери 11 жыл өтүптүр. 11 жыл, 12 жыл өттүр. 12 жылда шаар канчалык өстү. Анан ошолордон эсепке алып, анан мисалы кечеги аварияда деле ошо ТЭО курган неме пайда тийген жок да. Ошо жактарынан айтып кетсе болот эле, илгеркилердин немесин чукултурбастан деген да. Ошо кандай деп өз карашыңызды айтыңыз. Урматтуу окурман, мен илгеркилерди айткан жокмун, просто эске салып атам да. Ошо шаардын өскөнүнү, мисалга биздин шаардын жашоочулары бүгүн 1,5 миллиондон ашты. Биздин ТЭЦтин кубаттуулугу убагында 620 миң кишиге гана эсептелген. Ошонун негизинде дагы биз реконструкцияны сөз кылышыбыз керек эле. Мен актанайын деген жокмун, урматтуу окурман, мен тактыкты гана киргизейин деп атам. Кийинки угармандын суроосу, азыр дейт $386 миллион бааланганы боюнча ишеним жаратпай атса, анда аны эл аралык ченемдерге ылайык азыр кайрадан карап чыкса болотпу дейт. Бул сөзсүз түрдө болот. Мына депутаттык комиссия ошого күмөн санагандан кийин депутаттык комиссиянын мүмкүнчүлүгү бар. Эл аралык эксперттерди жалдап туруп, ушу баа туурабы, туура эмеспи деп корутунду чыгарса, бул бардык адистерге дагы, саясатчыларга дагы, серепчилерге дагы жакшы жардам берет болот. Жантөрө мырза, айтыңызчы, эгерде ошол 90 чукул депутат макул деп добуш берсе, бүгүн анда ар бири жооп бериши керекпи, сиз сыяктуу деп кайрылган? Эми депутаттар өздөрүнүн чечимдерине жооп бербейт деп мыйзамда бар да, бирок коллективдүү орган, алар чечим кабыл алган. Саясий болсо дагы алар парламенттик мамлекетте парламент сөз түрдө өкмөт үчүн жоопкер болот. Аны контролдоп алгандан кийин анын жоопкерчилиги да болуш керек да. Чечим кабыл алган жогорку кеңеш болсо анан өкмөт менен тең эле жооп бериш керек да. Бирдей. Улантабыз, дагы бир угарман байланышта, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кулак сизде. Жантөрө Жолдошевичке суроом бар эле. Айтыңыз. Жантөрө Жолдошевич, эми сиз өкмөттү башкаргансыз да. Сиздин негизги максатыңыз бул инвестиция тартуу болгон. Сиздики туптур болгон. Аткаруучу кишилер башкалар болуп жатпайбы. Сиз ошону туура так элге айтып койсоңуз, кээргистер түшүнбөйт да. Кредит алып келип туруп туура эмес куруп коюштур деп. Сиз инвестиция тартсаңыз, аткаруучулар башка болот. Siz жолду курдуңуз, Ош Бишкек жолун. Кудайга шүгүр 15 жыл, 20 жыл түштүк, түндүктү бириктирип турган ушу жалгыз жол болду. Ошондо элдин баары каттап
Кудайга шүгүр кызмат кылды. Азыркылардын жолун карабайсызбы? 1 жылга жетпей, бир кыштан чыкпайт. Рахмат. Урматтуу окурман, өкмөттүн эң чоң милдети бу инвестицияны алып келүү. Аткаруучулар ал ошол электрический станция тесттин жетекчилери ал жерде көзөмөлгө алыш керек эле. Бүгүн дагы эч ким айта албайт. Жаңы курулган эки агрегат турамы туура эмеспи. Ошон үчүн кесипкө комиссия түзүп ошону эмес керек. Аткаруучулар бу авария болгон, бу эски тез авария болду. Ошону бөлүп караш керек дагы. А мен өткөндө дагы айтканмын, ал жерде бүгүн энергетиктер эмес, башка адистер башкаргандан чыккан бул жанагы шалакылык деп айталам. Улантабыз, дагы угармандар шаштырып жатат. Кезек сизде, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен экс-премьер-министрге суроо бермекмин да. Өзүңүз исмиңизди айтып коюңуз. Искендер Бишкектен. Могу ушул тестти реконструкциялоодо булар ошонун баягы теосу жок бекитишкен да. Ошон үчүн ушул иши өзүнүн жоопкерчилигин сезеби? Анан кийин моундай чоң инвестиция тартып атканда аны деген бул Жантөре Сатыбалдиев өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп бербейт, ал элдин акчасы. Ошондуктан мындай иштерге өтө мындай серьезный мамиле кылыш керек да. Жеке мен оюнча бүгүн келип отурбагы ууру тойгунча жеп, өлүгүнчө карганат болбой, баардыгы жоопко тартылыш керекчи. Рахмат. Урматтуу окурман, мен дагы айтылып айтайын, бул кайра айтыла турган сөз болот. Мен актанайын деген жокмун. ТОсу жок алган дегенге мен караманча каршымын. ТОсу болгон, ТОсу 96-97 жылдан баштап иштелип, 2005-2007 жылы, 2011 жылда кайра иштелип чыккан ТОсу бар. Ошон үчүн ал элдин төлөнө турган баардыгыбыз билебиз, ошо тариф кандай болсо ошо боюнча эле келет атпайбы? Элдин баардыгы макул болгон, баардыгы ошо башталганда, курулуш башталганда сүйүнгөнбүз, бүткөндө да сүйүнгөнбүз. Анан эми келип инвестиция алып келген сатып ал деп жоопкер болсо анда туура эмес болуп калат деп мен жеке оюм бар, аны убакыт көрсөтөт. Негизи бул келген насыянын пайыздык үстөктөрү кандай болду эле? Убагында биз багы сиз бул көрсөткүч абдан кымбат экен деп мындай жеке өзү түшүрүүгө аракет кылды деп дагы сиздин эмгегиңизди айтып жүрүшөт да. Рахмат эске салганыңыз үчүн. Биринчи келишимдер болгондо үстөк пайызы 2,8% болчу. Келишим түзүлгөндө же сүйлөшүү меморандум учурунда. Меморандум келишимге келгенде биз ошону 2,8-ден 2%га түшүрдүк. 7 жылдык төлөбөйбүз деген суроогубуз бар болчу, аны 11 жылга көтөрдүк. Анан ошо келишимге коюлуп атканда мен жетекчиликти кабыл алганда айттым, бул чоң компания экенсиңер, ушундай баа менен алып атасыңар. Бир энергетиктерге жардам бербейсиңерби десем, айтты, энергетиктерге эмес, мен Кыргызстанга биздин компаниянын атынан 2 мектеп салып берейин. 1 миллиондон 2 миллион деди. Мен анан айттым, бул аз эле го деп тамаша иретинде же мындай катуураак айткандырмын. Анан айтты, биз энергетика тармагында ишканабыз, энергетиктерге жардам бер десеңиз 2 подстанция берейин деди. 220-дан 2 мына Бишкектин чыгышына түштү, батышына коюлду. Андан сырткары мен айттым, ушу силер адис катары мына Кара кече гез эмесин көмүр ишканасын ТО кылып бергиле, биз инвестиционный проект жасайлы дедик. Анан ошол менен бир 20 миллионго техникалык жардам алдык. Ошол протоколдо мына депутаттык комиссияда жүрөт. Алар мындай эч кандай багы насыя эмес, бул грант катары. Бул грант катары берилген техникалык жардам. Мына өткөндө депутаттык комиссия барып мектепти да көрүшпөдү, аны баарыңар освещать еттиңер го. Ошондой жардам болгон. Бааны түшүргүлө десе, жок, биз андай түшүрө албайбыз деген дооматтарды берди, бирок гранттуу жардамдарды берди. Канча жылга чейин бул насыя? 24 жыл болуш керек. Мен аны тактап берем. 11 жылга дейин биз төлөбөйбүз. 2025 жылдан баштап ар квартал сайын төлөйбүз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угатабыз, сизди өзүңүз тааныштырып койсоңуз, Сол. Мен Карабалтыдан болом, мен өзүм доктормун. Амелия Мамырбаев 35 жылдан бери. Азыркы көтөрүлгөн маселе абдан актуалдуу маселе, жакшы болуп атат. Бирок бул жерден баарын эле ошол врачтарды күнөөлөй бергенде болбойт го. Эң негизгиси бул мамлекеттин өкмөттүн деңгээлинде көтөрүш керек. Эң биринчиден бээрде
Доктурлардын аянalарын акыларын Жок, Бишкек ТЭЦи боюнча сүйлөшүп жаттык эле угарман. Ушул боюнчабы сурооңуз? Эгерде бул жагдай боюнча болсо, анда кайрылыңыз. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын мурунку премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев. Сиздер жакшы билесиздер, Бишкек жылуулук электр борборундагы болгон авариядан кийин 2 комиссия түзүлгөн. Бирөө мекемелер аралык өкмөттүк комиссия болсо, анын экинчиси депутаттык комиссия. Мына ушул депутаттык комиссия өзүнүн корутундусун мына май майрамдарынан кийин чыгарып, расмий түрдө парламенттик жыйынга алып чыкканы турат. Бирок ага чейин айрым мүчөлөр бул жерде бир топ чиновниктердин жоопкерчилиги каралыш керек деп атат. Алардын катарында мына биздин студиябызда отурган Жантөрө Жолдошевич дагы бар. Биз бардык тарапка маалыматты тең берген объективдүү радио катары бүгүн Жантөрө Жолдошевичтин өзүнүн дагы маалыматтарын угуп, суроолоруңуздарга жооп алып берип жатабыз. Кезек сизде. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен ушу Жантөрө Сатыбалдиевке суроом бар эле. Ысымыңызды айтып койсоңуз. Бишкектен Урмат. Урмат, угуп атабыз. Мен ушу суроом бар эле, бир эле кыска эле. Ушу ТЭЦ боюнча биздин ушу чоңдор ушу ортодо акчадан жери дейсиздерби же жерген жок такырды ушуга деп отурларсызбы? Коррупциялык элементтер орун алдыбы деп сурай албай атат окшойт, ачык, Урмат. Эми аны следствие доказать этсин. Мен азыр дагы мен алган жокмун десем актанып атат дейсиңер. Жана бир угарман айтпады, өлгөнчө жеп, не деди? Тойгончо жеп, өлгөнчө карганат дегенде. Алдыңыз беле? Алган эмесмин. Мына Кудайдын алдында, өзүмдүн абырымдын алдында мен дайым айталам, мен эч кандай эч кимден эчтеке алган эмесмин. Кийинки дагы бир угарман, бирок бул суроону 2-3 коюп атат, ошон үчүн ачык жооп берип койсоңуз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев дейт, ушул TBI компаниясын Кыргызстанга киришинде кандайдыр бир сунуштама берди беле? Анын ой пикири кандай болду экен? Сиз жанында жүргөн адам катары айтсаңыз деп. Мага эч качан Алмаз Шаршенович Атамбаев мага түз тапшырма берген эмес ТВ жөнүндө. Реконструкция кылыш керек деген бул Совет оборонада чечилген чечим бар. Угуп атабыз, сизде саламатсызбы? Саламатсызбы, Бишкектен Максат. Угуп атабыз, айтыңыз сурооңузду. Жантөрөгө айтайын дедим эле, азыр бир сөзүңүзгө каршы чыгып келип атат. Жана айттыңыз эле, эгер мен балама тапшырма берсем, балам кайра келип менден сурамак депчи, кайра айтып атасыз дейт. Мен инвестиция тартып келдим, тесттин немелери жооп бериш керек болчу депчи. Анан дагы бир сунуш айтат элем. Жана депутаттар макул берди деп, 386 миллионун жана кой окшогон депутаттарга бир 90 миллион берип койдуңар да. Аны кол койгонду кайка көрөт. Андан көрө карып деле калыпсыз. Моюнга алып туруп эле карыптан кутулганга жардам берсеңиз. Рахмат сурооңузга. Биз жеке адамдын аброюна шек келтирген суроолорго карап бербесек, Мен карып калбаганым ал мен өзүм гана жоопкермин. Сиз жанакы эмени туура эмес түшүнүпсүз. Мен кокусунан ошо курулуштун аягына дээри чыга турган болсо, мен анда сөз түрдө көзөмөлгө алмакмын. Мен инвестицияны алып келгенден кийин мен кеткенден кийин анан проектирование башталса, мен кандай жерден жооп беришим мүмкүн? Жок, алар мындай суроону коюп атат да, инвестицияны же болсо TBI компаниясын сиз өзүңүз таптыңызбы, же сизге жанагы балдар алып келиштиби? Сиз ошол сунуштаманы карадыңызбы деп атышат. Мага ошол адистер тактап алып келип, биз аны тактап айтканда энергетика министри мурунку Артыкбаев мырза алып келди. Межведомственный комиссиянын жыйынтыгын алып келген, аны өкмөттө карап биз чечим кабыл алганбыз. Экинчи суроо боюнча жообуңуз барбы? Жана депутаттарга бөлүнүп берилди да акча дейт. Эми ал бүгүн ар кандай пикирлерди айтуу биздин демократияда шартында боло берет. Эми аны айтыш өтө бул туура эмеспи дейм да. Угуп атабыз, сизде саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Бишкектен суроо берейин дедим эле, атым Нурадил. Нурадил мырза, угуп атабыз. Бул Жантөрө Сатыбалдиевичке 20 миллион пайда алып келиптир. Бул ачык эле айтып атат. 20 миллион мен эме
мектеп курганга, берке трансформаторга алып келдим деп. Гранттык жардам катары, Гранттык жардам. Бул деле жардам дем Кыргызстанга келди. Ушуну ачык эле айтпайбы. Мен 20 миллион наоборот жардам алып келдим. Жегендерди ачык айтпайбы. Мынанча жешти, мынанча курулат эле деп. Бул киши бардыгын билет. Жардам, наоборот, жардам берген кишини азыр биз кысып атабыз да. Сен жегенсиң, анткенсиң, мынткенсиң деп. Рахмат. Нурадыл, Кудайдын алдында калп айткан киши дагы жооп берет. Мен айтып атам, ошол мен аларды көрбөсөм, билбесем мен кантип айтам, мен булар ушинтип жасаптыр деп. Кемчилик кеткени дери болуп атса аны азыр жана адискөй комиссия түзүлсө ошолордун корутундусу болуш керек. Депутаттык комиссияда бир дагы энергетик адис жок. Межведомстволук комиссия болсо ал ошо өкмөттүн алдындагы кызыктар организациялар өздөрүнүн иштерин алар только жакшы жагын көрсөтөт. Ошон үчүн мамлекеттик независимый комиссия түзүш керек. Кийинки дагы угарманды угалы кандай күтүп атат, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен атым Жума. Мен Жантүрө Сатыбаевичке сурайын дегем. Биринчиден, мына азыр жаңылыктарда айтылып жүргөн, элдин оозунда айтылып жүргөн, Ак үйдөн атайын кат барган, даже Сапар Исаковдун атынан барган деген сөздөр болуп атат. Ошол сөз, ошо сиздерге ошол кат барганбы, ошол именно ошол компания менен договор түзүлдү деп. Анан экинчи суроо, мына Ошту жа кайрадан куруу дирекциясы жетип турганда сиздин моралдык күнөөңүз барбы, жокпу? Биринчиден Сапар Исаковдон мага кат келген эмес. Андай кат сиздерде болсо аны азыркы иштеп аткан комиссияга бериңиздер. Экинчи, Жалал Абад Ошту кайра калыбына келтирүүдө мен моралдык эч кандай күнөөм жок. Мен 3 айдын ичинде мен эмес, ошо мен менен кош иштеген менин коллегаларым менен биргеликте биз тынчтыкты орнотуп 3 айдын ичинде 1820 үйдү киргизип, кышка калтырбай киргизгенбиз. Мен эч кандай андай мен моралдык күнөөнү сезбейм. Уланталык, негизи айтыңызчы, мисалы Кытайдан тышкары бизге башка 4 компаниядан сунуш түшкөн деп атабыз, бирок эмне үчүн түздөн-түз ошо Кытайдын компаниясын тандап алдык да? Бул жерде дагы бир кызыкчылык жокпу деген жагдай боюнча суроолор көп болуп атат. Урматтуу Майрам, урматтуу угармандар, биринчиден 4 компаниянын 3 компаниясы бул Кытай эл республикасынан, бирөө российский компания РАО-стен түшкөн. РАО-стин баасы 2 агрегат 135тен 2 агрегат 135тен, мен кайталап айтайын, 518 миллион доллар деп берген. Кытайдын ТВС 2 агрегатты 150дөн 2 агрегат 300 мегаваттка 296 деп берген. Кийинки сүйлөшүүлөрдөн кийин 286 болду. СМЕК деген компания 360 бекен же 370ти берген. Бирок аныкыда 2 агрегат 135 мегаваттан. Үчүнчү компания ал жөн эле сунушун берген, 4-чү компания жөн эле сунушун берген. Биз кура алабыз, силер макулдук берсеңер деген. Ошон үчүн эң ыңгайлуу, эң жакшы жана 1 киловаттка электр энергиянын баасын чыгарганда ТВНын баасы эң низкий болгон. Ошон үчүн ТВНы адистер тандаган. Жаңы ТЭЦти курууга тендер өткөрүлдү беле деп сурап атат. Тендер өткөн эмес. Эмне үчүн? Тендер өткөрбөгөн себеби бул Кытай эл республикасынын Экзимбанктын шарты ошондой болгон. Биз өзүбүз биз акчаны биз берип атабыз, биз силерге подрядчикти тандап беребиз деп. Мына менин алдымда Министерство иностранных дел Кытай эл республикасынын биздин министр иностранных делге жазган каты турат. Китайская сторона вновь подчеркивает, что Министерство коммерции Китайской Народной Республики, будучи основным органом, регулирующим внешнеэкономической деятельности китайских предприятий, на уровне правительства утвердила компания ТВЭ единственным подрядчиком проекта реконструкции ТЭЦ. При этом компания СМЕК, являясь китайским государственным предприятием, не имеет права ни
не подчиниться решению Государственного совета Китайской Народной Республики деген корутундусу менен катты турат. Келген суроолордун көпчүлүгү анда бардыгы эле таза иштесе, акча кайда кеткен, ошого жооп бере алабы деп сурашууда. Аны эми адистер эсептеп чыксын, көрсүн, анан ошонун корутундусу чыккандан кийин Кудай буйрса Майрам дагы ушу студиядан келип, анан ошону анализдейбиз. Бүгүн биз эмне курулганын, эмне бүткөнүн сиз дагы, мен дагы билбейм. Туурабы? Мамлекеттик комиссия аны кабыл алдык деп актысы турат. Кийинки дагы угарман сизди дейт 10-15% деген каймана атыңыз бар экен дейт. Мүмкүн ошонун кандайдыр бир үлүшүн сиздин чөнтөккө кеткени жокпу деп кайрылган. Ошол угарман мен ошол акчаларымды тапса, мен ошонун бардыгын 2 барабар үстөк кылып ошо кишиге берем. Кийинки дагы угарман сурайт, укук коргоо органдары сизге сурак берүүгө чакырса барып, бардыгын ачык айта аласызбы, күнөөңүз жок экендигин далилдей аласызбы деп кайрылат. Мен сөзсүз түрдө чакырса барам. Колумда турган документтердин баарын көрсөтүүгө мен даярмын. Эксим банк өзүнүн мыйзамдары аркылуу маселени карайт деп атат. Бул жагдай башында эске алынган жок беле? Эске алынган, ошол межведомственный комиссиянын дагы заключениясы болгон. Анан жана шартты коюп атканда силерде дайыма эле революция боло берет экен. Биз силердин мыйзамдарыңар менен иштешке оор, акчабыз биздин акчабыз гарантия болуш үчүн сөзсүз түрдө ошондой деп чечим кабыл алынган. Ошондой чечимди биз жогорку кеңешке бергенбиз. Жогорку кеңеш макул болуп ратификация кылып берди. Курулуш боюнча ал жерде эл аралык уюм Московский арбитражный сотто каралат деп жазылган. Эгерде Кытай тарапта ушул жагдайда мындай нааразычылыгы чыксанда сот каякта каралышы мүмкүн? Кыргызстан өзүнүн укугун кантип коргой алат? Гонконгдо эл аралык арбитражный сот бар, ошол жерде каралат. Мен ойлойм, ага жетпейт деген мен терең ишеним бар. Бул Кыргызстанда мындай парадокс болуп эсептелбейби? Эмне үчүн парадокс болуш керек? Бизге тест керек беле? Мына өткөндө жана азыркы депутаттык комиссия Примовдун корутунду сөзүндө мен бир Азаттан угуп калдым, ошону айтып атпа. Инвестиция алып келүү, реконструкция кылуу бул мезгилдин, убакыттын талабы болчу. Бул жерде эч кандай кине жок дейт дагы, бирок корутундусу башка чыгып атпайбы. Мен ошого түшүнбөгөндөн мен айтып атам, бул жерде саясат барбы деп. Өздөрүнүн бир айткан сөзү менен экинчи айткан сөз туура келбейт, дал келбейт. Сизди ушуга чейин укук коргоо органдары чакырып пикириңизди угуп көрдүбү же сиз өзүңүз өтүнүп бардыңызбы деп кайрылып атышат? Мени эч ким чакырган жок. Чакырса мен сөзсүз барам деп жооп бербедим. Эми азыр депутаттык комиссия саясий гана баа берген жатат. Бирок сиз эмнени күтүп атасыз азыр? Корутундудан эмнени күтүп атасыз? Мен корутундудан эми сиздин ысымыңыз расмий аталарында болжоп атасызбы? Аталарын атабады, маны көрөбүз. Эми азыр толук багы бардыгы кол коюлгандыгы, ким кол койду, ким кол койгон жок азыр белгисиз да. Эми аны убакыт көрсөтөт. Мен алардын ичинде болбогондон кийин, ал комиссиянын ичине катышпагандан кийин эмне деген корутунду чыгат? Бул багы бүгүнкү сиз экөөбүз маек куруп атканыбыз негизи бул кээ бирки депутаттардын массалык каражаттарга берген интервьюсунун негизинде болуп атат. Корутунду көргөндөн кийин андан кийин дагы кандай болот, ал убакыт көрсөтөт. Рахмат, анда биз бул жагдайга кененирээк дагы токтолобуз. Кийинки аптада депутаттык комиссиянын корутундусу чыгат. Мүмкүн анда дагы сизге расмий микрофон узатабыз. Суроолорго Кыргыз Республикасынын мурунку премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев жооп берди. Байланышка чыккан ой пикир сунуштарын билдирген бардык угармандарга ыраазычылык билдиребиз. Албетте суроолор көп болду, бирок биз алардын маанилүүлөрүн топтоп берүүгө аракет кылдык. Ал эми Марал радиосу өз уктурууларын Түз Ободо уланта берет. Алдыда жаңылыктар.